урматтоймдар. Сиздерге мындай ар кайсы палантин көйнөктөргө гүлдү жасаганды көргөзүп берейин дедим, отдельный мастер-класс кылып. Бул жаанда ушундай эмеси бар. Топчуланат да, бул төнөгүчү бар. Көйнөккө, палантинге. Ушул мастер-классты азыр сиздерге көргөзүп берем. Мынакей мен палантин жасадым, анан палантинге ушинтип эмет койсо болот да. Эми ушул гүлдү көргөзүп берейин азыр. Мен азыр сиздерге 5 жалбырагы бар бир гүл брошканы көргөзүп бергим келип атат. Мен мындай вискоза алам, көкөңдү. Анткени менин өзүмдүн шарф паутинкам ушундай, мен вискоза коштум да. Мындайынан алабыз вискозаны кое беребиз. Азыр көрүнбөйт көктүн үстүндө, но бирок мен коюп азыр бир жалбырагын көргөзүп берейин, кантип кыламын мен. Ушундайынан кое беребиз. Бир эле жалбырагын. Мынакей. Мына болду. Ак жүндү алабыз. В обязательном порядке ак жүндү алабыз. Вискоза өзүнчө кирбейт. Аябай мындай эме өтө калың кылбайбыз. Мындайынан эметип, жука эме жүн негизи жука болуш керек. Кайра менде мындай ак вискоза бар, анткени шарф палантин менде эмеси менен ак өңдүү болот. Ошон үчүн мен буну алып, бияна ак жүндү коем. Ак жүндү коюп кетем. Эме ак вискозаны коем, жылтыратып. Мындайынан коюп кетем. Мындайынан коюп кетем. Бул жааны көп эметпей эле койгула, бир привалка болот. Кайра мындайынан көк вискозадан да мен төшөп кетем. Бир аз бияка чыгарып. Өтө көп эмес. Кайра жүндүн аз эле. Өтө чыгарбайбыз эми жүндү. Өтө чыгарбайбыз. Вискоза негизи чыгып турсун. Ошондо вискозанын эмелери, жалбырактары кооз болот да. Мына бир аз эле эметтик. Эми полностью ушул ак өңдү вискозаны салып кетебиз. Полный жылтыратып, ушундайынан салып кетебиз. Мынакей. Болду. Бул бир жалбырагы. Мен азыр камераны өчүрүп, 5 жалбырагын жасайм, анан кошкон жерине көргөзөм. Гүлдөрдүн жалбырактарын баары деген баягы раскладкасын кылып, вискоза менен кошуп жүндү. Анан ушинтип анан привалка кылдым. Киргиздим да, бияктачы. Могу жерин тийген жокмун. Мына жерин. Эмне себептен? Мынакей караңыздар. Бул гүлдү мен азыр мынтип үстүнөн жабам. Мындайынан жабам. Эң чоң жалбырагын алабыз. Астына эң чоң жалбырагын алабыз. Так, мындайынан кылайын, мындай. Мен жалбырагын алабыз. Кайра эле мындай чоң жалбырагын алабыз. Анан бири-бирине ушинтип кошобуз. Мынакей. Бүт бияны түздөйбүз. Кошкондо мына учтары, мына жерлер кошулат. Мына жер эле кошулат. Калганын баардыгы эме мындай пакеттин астында болот. Клеенканын астында болот. Кайра берин привалка кылабыз. Кайра мынтип жабабыз. Пакетти алып. Мындайынан мына чоңурагы ушул экен, чоңураак жалбырак. Кайра эле муну берге кошобуз. Бүт оңдоп алабыз, анткени азыр эме учтары уштукуйраак, анан тармал болуш керек да. Кирип кетпесин бири-биринечи. Кандай таштап койсоң ошондой кирип кетет да, ошон үчүн биз мунун баарынын эрежесин карайбыз. Мынакей. Так. Бул жактагы гүлдү бекитебиз.
Бул жактагы гүлдү бекитебиз. Бул гүлдөрдү мындайынан кошобуз. Мындайынан кошуп, кайра бул гүлдү жабабыз. Мындай кылып жабабыз. Акыркы 5-чи жалбырагын берге коебуз. Эч бир жалбырактары бири-бирине тийбеш керек, кошулбаш керек. Мына ортосун эле киргизе беребиз. Улам киргизе беребиз ушинтип. Мынакей эжекелер. Болду. Кошулат. Андан кийин мен сиздерге дагы көргөзөм. Буну азыр мен мынтип киргизем, берин ушалап, мындайдан ударам, кайра мындайдан эметем. Ушул процесстерин да сиздерге көргөзүп берем. Монтип ортосун ушинтип ушала беребиз. Ортосун жүн бири-бирине кирет да, гүлдүн мына жерлери бири-бирине кирет. Ушундай кыла беребиз. Бул кирип калат азыр. Ортосун кошулган жерлерин ушинтип ушала беребиз. Мен сетка үстүнө жабам. Бирок сиздер үчүн азыр сетканы жапсам эчтеке көрүнбөйт. Мына ушинтип ушалап, анан акырын бул жаан мындайынан жылдырып, абайлап, кайра берин ушалап, бул жактарын да ушалап, кириш керек да, кирип калыш керек. Муну машинка менен эмес, колуңуздар менен деле жасасаңыздар, болгону убакыт эле алат. Болду. Ушундай ушала бериш керек. Мынтип ушалап, бул пакетигин алып, кайра мындайынан алып, бул жакта пакетикти алып, анан бул жаан да ушалаш керек. Мына ушинтип ушала беребиз. Мынакей гүлдүн ортосун мен ушинтип ушалап отуруп, киргизип, анан мындайынан ударыш керек эми. Бул жагын да ушинтип ушалаш керек. Көрдүңүздөрбү? Бул гүлдүн арт жагы да. Мынакей. Ушинтип ушалап, ортосун эле мына кирип келатат. Ушалаган сайын кире берет ушинтип. Кирип, ортосу чогулуп, ушундай жакшынакай болуп чогулуп калат. Кайра бул жаан мындайынан эметебиз. Кайра ортосун эле ушала беребиз. Ортосу кириш керек да. Андан кийин бул пакет эмеге, пупырчатый клеенкага да мынтип сүрөбүз. Бул жаан одоролуп да сүрөбүз. Бул жаан да сүрөбүз. Мынакей. Жалбырактарын текшериш керек. Жалбырактары бири-бирине кирип калбасын. Мынтип текшерип, уже кирип да кетиш мүмкүн да, ошон үчүн акырын бүт жалбырактарын баарын текшерип, ачып, ушинтип бул жакта жалбырагын да мынтип текшерип, ачып, бул жакта жалбырактарын текшерип, бири-бирине жабышып калбасын да. Мынакей. Текшерип коюш керек. Мынакей.
эми сууга салып самынын кетирип мына учтарын баарын бошотуп анан жууп эле коюш керек, болду. Гүл дайын болуп калды. Мынакей бүтүрдүм. Эми муну кургатып койсо эле, анан бул жактарына мончок тигип, андан кийин биягына замочун тигип, анан болду. Бул мастер-класс бүттү.